Ойдағыдай. Аха. О, байгелер, радиоңыздар. Жұмыс қандай? Соны. Ассалаумалейкум. Амансыздар бардақтуу замандаштар. Тез жария каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, ардактуу мекендештер, алыс жакында жүргөн туугандар. Амансыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Биз бүгүн түштүк региондагы Тагыраагы 2-Борбор калабыз Ош шаарынын четирек жагында жайгашып жаткан мынау муниципалдык Ош базар боюнча айтып бермекчибиз. Көрүп турасыздар да. Дал ушул базар кандай курулуп жатат, жана ошондой эле кандай тармакка келип калды, канчалык деңгээлде курулуп бүтүп калды, жана ошондой эле качан эл келет, же болбосо ичиндеги дагы бир маалыматтар боюнча ушул жерден азыр сурамчылоо кылабыз, же болбосо кирип өзүбүз видео ролик кылып тааныштырып айтып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге олтуруңуздар. Анда мен баштай берейин. Дал ушул базар кайсыл жерде жайгашып жатканын, курулуп жаткандыгын дагы болсо бир сыйра айгинелеп келүү жолдорун айтып коеюн, кандай дейсиздер? Дал ушул Барсбек ата Күргөйүнөн айлампасынан бир 3-4 чакырым жүргөндө, Тагыраагы 3 чакырым болсо керек. Толук маалыматтачы 3 чакырым болду биз коюп келгенибиздечи. 3 чакырымга деле жетпейт. Могу мегаполистин бет маңдайында, эгерде сол тарабынан келе турган болсоңуздар, эми бет маңдай караганда оң тарабынан келе турган болсоңуздар, сиздер оң тарабынан келем десеңиздер, сөз түрдө бул достук тараптан келе жатканда отор мейманканасынан дагы келе бересиздер, объездной жол менен Тагыраагы. Мына ушул жакта жайгашкан, сол тарабында. Жолдун боюнда эле, кыскасычы. Ал эми мен сиздерге ички сырткы жасалгасын, көрүнүштөрүн бүт бардыгын айтып берейин. Кайсы жерде эмнелер жайгашат, же болбосо мындай түшүнүгүм боюнча, алган маалыматым боюнча айгинелеп айтып берейин. Бул жакта парковка болот экен. Алгач эле ушул жерден баштайлы. Бир азына парковка, стоянка, унаалар токтоочу жай. Ал эми тетиги курулуш бул туалет. Киребештегилер үчүн, бул базардын киребештегилер үчүн да. Ал эми дагы да болсо видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Чоңураак туалеттер да каралган, душу да каралган, көп нерселерин маалымат алдым мен. Бул жакта стройка жүрүп атыптыр. Тагыраагы лед экран коюлуп атыптыр. Бул жерде эми жарнактар, кенен чоң бир нерселер чыгып турат, жарнама катарындачы. Лед экран. Ош базары деп эки катар келип кеткен. Катардын атайын жазылыштары бар. Бул жерде банктар келет экен, ардактуу көрүүчүлөр. Баягындай билесиздер дейм. Банк кызматында иштегендер келип, ушул жерде алдыларына жайгашат экен. Ал эми үстүнкү 2-чи кабаттарына, кээ бир көрүнүп турган бөлүктөрүнө кафе, кичинекей ресторан, атайын столовый тийилүүчү бөлүмдөр ачылат экен. Негизинен аягында сонун десек болот, Бул жактарында ички көрүнүштөрүн бир сыйра көргөзүп коеюнбу? Кандай дейсиздер? Анан нар жагына өтүп кетебиз. Биринчи кабаттан 2-чи кабатка көтөрүлдүк, 2-чи кабат. Дээрлик бул жактардагы мына курулуштар бүтөйүндөй эле калыптыр. Бул жак эми жогору карай чыгып кетет экен. Көрдүңүздөр, Дал ушул жерлерге тамактануучу жайлар, анан ар кайсы банктар келип өзүнүн кеңселерин орнотушат экен, кызмат көргөзүшөт. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, кире бериште эле мына ушундай арканын түбүндө көрүп турасыздар. Бул жерге валюталар орнотулат экен. Жанагы акча алмаштырат эмеспи? Акча алмаштыруу, алып тигинтип алмаштыруу боюнча. Ал эми кийинки бөлүктөр да ушундай экен. Катар боюнча мен санап чыктым, 27 катар экен, көрүүчүлөр. Мондой кыска катардан, ол жакка кеткен катардан. Ал эми түз узундан кеткен катардан 2 катар бар экен, 3-чү катар кыскараак экен, ал кыска эле курулушта бүтөт экен. Көрүүчүлөр, анда дагы да болсо маалыматты кененирээк уланталы.
саудагерлер атайын суранышып арыздын негизинде 1 ай жылдырып бериңиздер деп суранган экен. Ошонун негизинде 20 февралга деп жылган экен. Ал эми азыр болсо сиздерге дал ушул жааттарды көргөзүп берели. Негизинен бул жааттар катар болуп бүтүптүр, мына ушундай. Көрүп турасыздар, эшиктерин койсо эле демек даяр экен. Биринчиге киргенде эле биринчи катарды көргөзүп жаткан учурум үстү жабык ондай. Эскерте кетели, канализацияга уланган суусу даяр экен. Электр зымдары да келиптир, мына көрдүңүздөр, ол жерде турат. Бүт бардыгы келе баштаптыр. Ондой пластикалык атайын пластик айнектер, эшик терезелер орнотулуптур. Бул менин оюмча ар бир сатып алган же болсо көчүрүп жаткан адамдардын өзүнүн негизиндеги өзүнүкү болсо керек буларчы. Өздөрү орнотса керек. Толук маалымат азыр дагы бул жактан сураштырабыз го. Бул катарга негизинен пластик айнек терезелер орнотулуптур. Ол жакты көргөзүп коелу. Электр зымдарынан атайын сайгычу шаймандары орнотулган. Токко туташы. Көрүп турасыздар, Бул жактагы эжеден азыр мен сурайынчы. Эже, саламатсызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы эжекебиз бетин тартпады эди, ошого байланыштуу жөнүн гана интервью алайын, голосун гана угуңуздар. Эже, саламатсызбы? Сиз бул жактан сатып алганыңыз келдиңизби же өзүңүздүн ордуңуз бар беле жайма базарда? Өзүм местам бар. Ошол местам боюнча бул жакта өткөндө бир сыйра алганбыз талон. Эми азыр оталондор бузулду деп атат. Кайрадан дагы жаңыдан талон чыгарат экен. Ошол боюнча алат экенбиз. Местаңыздар бар, бул жактан беребиз дештиби? Берет экен. Тандадыңыздар, тандай элексиздер базы. Талон менен гана алабыз. Качан алат экенсиздер эжеке? Бир жарым ай убакыт бар деп атат. Кайрадан месталар чоңойтуп атпайбы? Мурда месталары туура эмес болуп калган го. Туура эмес түзүлүп калган бекен. Канча квадрат метрден болгон экен эжеке? Мурда канча 1,70 разный ар кыл болгон. 1,70 да болгон, 2,30 болгон. Бул азыр 2,30 боюнча калып атат. Узундугу 2,30, Могул жак ушундай жерлерби? Мына мисалы үчүн чоң. Мына чоңдан, Мына кичинерээк. Бул кичинерээк. Азыр бардыгын бирдей кылуу иш аракеттери жүрүп жатабы? Демек, мурункусу могул жерден болгон экен да, демек, Мына изден болгон экен. Ошондо 1,70 болгон экен, туурасы. 1,70 болгон экен. Узундугучу? Узундугу 3кө жетпейт. 1, 2, 3. Узундугу 3 экен. Киргенде узундугу 3 экен. Ардактуу көрүүчүлөр, ал эми туурасы 1,70 болгон экен. Бирок азыр атайын даңгыда болсо кеңейтүү максатында карап чыгыштыр 1, 2, 3кө жетпейт экен, 2,90 экен. Почти 3кө аз-маз жетпей калат экен, 10 сантиметр. Демек, үстүнө 2 этаж болот экен же кандай эжеке? Скалат кылып алса болот экен, Скалат кылса болот экен. Мына жагы скалат. Мына ушундай кылса болот экен, бирок муну кошумча могул жерин кийин кошумча жылдырган экен да. Көрдүңүздөр, Бул ошондой эжеке, атайын саудагерлердин өздүгөрү келип сатармандар, сизге ошон инсандар келип айтып, анан ушунун негизинде каралдыбы же өздөрү эле караштыбы? Жок, элдер келди го, келип элдер жалып кылып, биз бунун ичине товар илебизби, же өзүбүз айланып басабызбы, же клиенттер киреби? Бирок свет келиптир деди эжеке. Канализация уланыптыр деди. Бар жок, бар деп атпайбы? Пока азырынча иш боло элек кой, иш болуп, мындай башталып, көчүп келгенден анан бар жакта көрө жатарбыз. Сиз эмне сатып иштейсиз эжеке? Мен спортивка сатам. Спортивный? Шумутка. Спорттук кийимдерди? Ооба. Жакшы. Кайсыл 1,5 айдын негизин ичинде келип каласыздар деп атабы? Кандай деп атат эжеке? Биз алган маалыматтар боюнча жогоруда биз соц тармактан башка жактардан уктук, интервьюлардан 20 январда көчүрүлөт экен деп караштырып, кайра арыздын негизине карап 20 февралга жылыптыр деди. Январда келишиңиздер керек экен өзү,
Анан февральга жылыптыр дейт. Ошондо февральда келесиздерби же дагы 1,5 айбы андан сырткары? Ой, анан дагы сыртканына дагы биздин азыр бул жерге келип дагы канча бизге бергенден кийин канча расход? Жалюз жасасак 30 миң, 40 миң, 50 миң экен. Анандай тыникелер дагы кымбат, профилдер кымбат азыр. Биз азыр мертвый сезонда, азыр сезон жок да. Ошондо эчике 1,5 айдан кийин келесиздер, 1,5 айдан кийин келсек дагы кыйыныраак го. Бул жак Жазга келсек жакшы да. базар башкармалыгы кандай деди? Кайсы убакка келгиле деп айтты? Ага, пока чыга элек. Буйрук чыга элек. Буйрук чыга элек. Сиздер ага чейин ал жакта иштеп турасыздар. Пока иштеп турабыз. Эжеке мынау алдын сиздерге кайсыл шарттарды гана түзүп беришет экен. Ошол боюнча. Адым өзүм каалагандай кылып атат. Мына алар польный эмне кылат? Жалюз кылабы, пластик кылабы? Ар ким өзүнүн каалаганын ушул рядка карайт да. Жалюз дегениңиздер көрүүчүлөр мына жакындаштырып көргүзүм, мына жерде турат го. Тетиги эжеке. Мына атайын жалюз деп айтылат. Эми түшүнгөндөр бар, түшүнмөгөндөр бар. Кененирээк түшүндүрүп коелу дегеним. Эки этажда кылып алсаңыздар болот экен мондой. Эки этажда кылса болот экен. Маалымат катары. Ал эми алдын сиздер өзүңүздөр тососуздар ушуну? Ооба. Жалюз кылабыз, эшигин өзүбүз кылат экенбиз. Пластик терезелерди деле, же болбосо жалюз кылсаңыздар деле, өзүңүздөрдүн жардамыңызда. Ичинде автомобильдин да өзүбүз кылат экенбиз. Светти, мындан сырткары сууну башка нерсени бүтүп барды келет да? Ооба, келет деп атат. Канализация туташтыр деди көрүүчүлөр. Сизге эмнеси жакпады, эмнеси жакты эжеке? Бизге эми жагып атат. Бардыгы жагып атат. Кудайга шүгүр. Эми эшигин да кылып берсе жакшы эле. Жашыңыз канчада апа? 60. 60 экен апабыз. Спорттук кийимдерди сатат экен Жайма базарда. Дал ушул муниципалдык базар түшүп, ишке кирип калса абдан сонун болмок дейт. Ал эми бул жактагы ушунча болуп калганына шүгүр деп атат. Көрүүчүлөр, шүгүр кылалы, ооба, албетте. Мына 60га чыгып калган апабыз айтып атат шүгүр деп. Биз да болсо шүгүр кылалы. Ошондо үстүлөрү жабык болот экен да бардыгы, могу бүт бардын көрүп чыктыңыздарбы? Канча орун берилиптир эжеке жалпы бул жака? Билбедим аны. Аны билбедиңиз, э? Бизге өзүбүз 12-чи рядта өдөдө. 12-чи рядтан берилди сизге. Эми кайрадан бузулат экен. Аралашып берилет, э? Эми неме кылат экен. Базардын башынан, Калпак базардан баштап порядка берет экен. Мурун ар ким ар жерде отуруп калган. Мурун башында кире бериштеги жердегилер кайра эле башындагы койлоо экен же аралаштырылабы экен? Жок, башында эле коюла турган болду. Мурда аралашып кеткели эле. Биз өйдөгө барып калганбыз, баш жакта отурабыз, арка жакка барып калган эле. Демек, мурункудай баягы шайтөбү менен туташкан паскем жактагылар демек артка жакка жылат, э? Баягы базарда эле болот турбайбы, э? Ошондой эле. Мурунку базарда эле болот экен, көрүүчүлөр. Мурунку базарда башында ким турган болсо, мына Ош базардачы, эски Ош базарда, Жайма базарда. Ошондой сыяктуу эле келип баштагылар баш жакка турат. Баягы комуз саткан жак, баш кийимдер саткан жак, ал жак бул жактар ушундай келет экен. Ал эми талоону кечеги күнү дагы алмашылыптыр. Бул жерде сатарман эжебиз айтып атат, 60га чыгып калганына өз сөзү менен айтып берди. Ал эми көрүүчүлөр, бул жакта атайын өрт өчүргүч унаалары кирүү үчүн мындай жолдор кенен каралган экен. Көрдүңүздөрбү? Тетиги портерди көрдүңүздөрбү? Ошого чейин канча контейнер батар экен. Мен сиздерге санап көргөзүп берейин, э? Мына бир портер кенен батат экен. Кенен чүрүп. Көрдүңүздөрбү? Азыр биз ушул жакка дагы өтүп, санап береличи. Ассалам алейкум. 1 мына жерде мына жалюзилер мына. Көрдүңүздөрбү? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 экен. Бир ушундо немеде катарында 17ден экен. Почти наракта дагы чоң базар бар экен. Ар бир катардын ичинде мондой асфальттар төшөлгөн экен, көрүүчүлөр, замандаштар. Жана ошондой эле үстүлөрүнө атайын жабылган, жаандан, кар жаандан, жамгырдан, башка нерседен сактануу максатында көрүп турасыздар, э? Электр сымдары толукталган. Почти чоң-чоңундан бир 3 катар болот экен да, биздин түшүнүгүбүз боюнчачы. Чоң-чоң кире бериштерденчи. Анан ошого майда бөлүктөр болуп бөлүнүп кетет экен.
Ар бир кирген бөлкө. Бүтүргөндөр бүтүрүп, алгандар алыптыр. Жалюзи кылгандар жалюзи кылдырып аттыр. Ал эми пластик терезелерди орноткондор орнотуп атышыптыр. Мында жалюзилер кылгандар. Ассаламу алейкум. Бул жак катар жалюзи кылып аткан көрдүңүздөр, Бул да өзүнчө бир чоң базар болуптур. Эми жакшы ишти алдыга карай жылдыра бериш керек, жакшы ниет менен буюрса жакшылыкка болсун деп. Мурункусу көрдүңүздөр да айтты. Кичинекейирээк экен деп. Азыр болсо кеңейтилиптир. Кеңирээк экен. Базар аябагандай чоң болот экен буюрса. Кенен. Бул жайма базардан дагы сырткары сатармандар келип бул жакта сатуучулук атайын орун алса болчу да, Эмне дедиңиздер? Аябагандай чоң экен, көп экен. Менин көз карашым боюнча көп экен да. Мынтип апшикалап чыгып атышыптыр. Анан ар бир суу өтүү боюнча мондай каналдар болгон, кичинекей каналчалар. Мындагы эске алышыбыз керек. Буюрса булар тазаланат да. Азыр ремонт жакшы жүрүп атыптыр, куруу иштер. Кичинекей каналчаларды орнотуп коюштур. Бул эми суу келген суулар агып түшүп кетиш керек да. Жалпысынан. Мына. Алейкум ассалам. Сүйлөп бересиңерби? Устасыңарбы же ушул жерде? Мунулар кайра жылдырылап экен же ушул бойдонбу? Бүт бардыгы ушундай болуп экен, жылдырылабы? Биринчи түшкөн ушундай экен, көрүүчүлөр, карасаңыздар. Баягы 1.70 деп айтпадыбы эжекебизчи? Мына 1, мына 70 деп мына. Көрдүңүздөрбү? Кичинекейирээк экен деди. Ал эми ушул жылдырылат экен. Бир озагыракчы. Почти дагы жылат экен. Могу дагы жылат. Ошентип кеңейтилет экен. Баштагысында кичинерээк түшүп калган экен. Азыр болсо кеңейтилип атыптыр. Замандаштар, көрүүчүлөр, биз бул жактан дагы тагыраак маалымат алдык. Интервью берүүдөн ушул жерде кээ бир инсандар айтып беришти. Бетимди көргөзбөй эле кой, бирок айтып берейин деди. Көрүүчүлөр, туура түшүнөбүз. Албетте, бул жакта кичинекей туалет бар экен. Эл үчүн, калк үчүн. Албетте, эми жан болгондон кийин туалетти да көргөзүп коелу. Абал курулуп бүтө элек экен, бирок толук түрдө бүтөйүн деп калыптыр. Ал эми кийинки жанындагысы чоңураак туалет экен. Тагыраагы бул душу менен экен. Ушул шаардагы мына базарда иштеткен тургундар үчүн экен. Түшүндүңүздөр, Ал эми дал ушул инсандар үчүн эми мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө мечит керек бизге, намазкана керек. Бул жакта намазкана катлаган казылып коюптур. Бул жакка дагычы кененирээк адамдарга шарт түзүлүптүр. Тагыраагы эми катламан казып коюптур да. Буюрса курабыз дейт.
Көрдүңүздөр баягы башында айтып бербедим эле кандай келүү жолдорун бул жактан алды жагынан. Эми арт жагынан да болсо айтып коеюн. Енесай ресторан билесиздер да, жана Гургайынчы. Шаардык ГАИ тармагынан келе жатканда ушул жака кетсе болот экен. Чыгып Енесайга түшүп барат экен. Ал эми бул жагы болсо Шайыттөбө жака кошулат экен. Шайыттөбө мындан сырткары жанагы жолго да чыгып кетсе болот экен. Мен биринчиде көргөзүп берип аткан жолго. Ал эми унааларды кайсыл жерге токтотот десеңиздер, ушул жерге караштырыптыр. Ушул жерде элдин көйгөйүн чечүү максатында. Ал эми жолдун дагы берирээк жагына кеңейтип, жолдун четтерине дагы уна кененирээк парковка каралыптыр. Мындай айтканда. Мен ушундай маалымат алдым тагыраагы. Анан көрүүчүлөр, бул жака дагы атайын маршруткалар жүргүзүлөт экен. Буюрса. Аз-маз асфальт төшөлүптүр, эми кененирээк дагы нар жагына асфальт төшөт экен. Бисмилля деп өттүк. Могу жерге атайын каналчалар дагы орнотулган жолдун боюна. Көрдүңүздөрбү? Заманбап болуп курулуп жаткан Ош муниципалдык базарынын ар бир 2-3 катар, 4 катарларына жанагындай өрт өчүрүүчү кадрлар дагы орнотулуптур. Алар билесиздер дем, ич жак алып барып, баягы унаасы өрт өчүргүч унакейге чейин дагы суу чачып иштетсеңиздер болот экен. Эми өрттөн оолак бололу, Кудай сактасын. Өрт болбосун негизиненчи. Бул базар жакшылыкка курулсун, бекем болсун. Ошол жердеги Ош базарындагы кээ бирлер тигинтип атабыз, мынтип атабыз дегенде былтыркы болуп өткөн кырсык мындан кийин болбосун. Ош базарындагычы жакшылыктар гана болсун дейли, жакшы жакка курулсун деп ниет кылып коелу. Ал эми жогоруда биринчи маегибиздин башында бир эжебиз менен маек курганбыз. Ал эже айткан болчу да, биз эл наразылык кылып келип айтып түшүндүрүп анан чоңойду деп. Аны бир-эки адамдар тарабынан гана айтылган экен. Жогоруда Ош базарында негизинен билесиздер да, киргенде атайын контейнерде отурган, чоңураак жерлерде отурган эжелер үчүн бул жактан 8-9 квадрат метрден кененирээк кылып куруп беришмек экен. Ал эми жолдун боюнда жөнөкөй эле кичинекей сандыкчаны коюп сатуучу отургандарга же башкаларга кичинерээк кылып бермек экен. Дал ушул жогоруда мен 1,70 деп санап бербедимби? Метрдечи. Аларга 6 квадрат метрден беришмек экен. Бул жактан местан орунду. Алар ошол экөөчө жолдун боюнда чекерек жерде отургандар келип тигинткиле, мынткиле бизге дагы место бергиле, орун бергиле дегенде милиция тарабынан айтылып, жогору жактан каралып, буларга дагы теңирээк кылып бергиле, баардыгы үчүн тең болсун. Ушу сатармандар баардыгы өксүп калбасын, тигиндей мындай баардыгына тегиз карагыла деген үчүн азыр баардыгына 9 квадрат метрден, 8-9 квадрат метрден жер берилип атыптыр. Сатуучу орундар түзүлүп атыптыр. Көрдүңүздөр да, жогоруда мен көргөзүп бердим. Түшүнүктүү болду да, маалыматчы. Калган дагы жанагы шоколад саткан жактагыларга дагы место жетпей калган экен. Аларга дагы кошумча базар курулуп атыптыр ал жактан. Бул жердечи. Көрдүңүздөрбү? Техника аябагында жакшы иштеп атышат мына жерде. Элдер дагы аракет кылып иштеп аткан учур көрүүчүлөр биз бул жактан көрүп алдык. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, бул жакта мына устакелер иштеп атышат. Салам деп коюңуз ага. Салам алейкум. Базардын курулушу кандай жүрүп атат? Аллага шүкүр. Жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрүп атат. Мына кандай болуп атты экен деп мигранттар сурап атышат. Сыртта жүргөндө, Кыргызстаныбызда жүргөндөр мындай Порядкасы менен болуп атат. Жакшы болуп атат. бардыгы жакшыбы? Бардыгы жакшы. Ойдогудай. Ойдогудай. О, байкелер, адегиңиздер. Жумуш кандай? Сон. Мына, көрдүңүздөрбү? Кыжаат болбой, жакшы туруңуздар экен. Жакшы жүрүп атыптыр. Буюрса, бүтүп калат экен жакынкы убакыттарда. Иштери кенен кылып, аракет кылып, жумуш аткарып атышыптыр. Кандай дейсиз? Фасадный иштери калды астына. Негизги жумуштардын бардыгы бүтүп калыптыр.
Дал ушундай Ош шаардык муниципалдык базардын курулушу дээрлик бүтүүгө кадам таштап калыптыр. Көрүүчүлөр, шаардын так ортосунан четирээк жерде жайгашкан муниципалдык базарыбыздын лентасы жакынкы күндөрдө кылып калат экен. Буюрса ниет кылып коелу. Каналчалар дагы түзүлгөн. Келип суу басып кетпейт, жогорудан келип моундай. Суу нара карап агып чыгып кетет, кошулупчу. Базарга эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Үстүлөрү жабылган. Свет келген, канализациясы келген буюрса. Атайын өрт өчүрүүчү ар бир 2-чи жана 4-чү, 6-чы катарларда мындай орнотулуптур. Өрт өчүргүч келгенге чейинки суу чачып өчүрүүчү жерлерде. Эми Кудай сактасын, өрт болбосун. Жамандык кырсыктан Аллах таалам сактасын. Бирок сактыкта ордук жок дейт кыргыз элибизде. Ансыгарындай атайын заманбап шартка ылайыкташтырып орнотулган базар десек болот. Дал ушундай каналчалар эки бетинде турат. Жарыктандыруу дагы бар экен бул жакта. Көрүүгө болот бул жакта. Көрдүңүздөр, Тез жарыя каналы бүгүн сиздерге дал ушундай маалымат менен бөлүштү. Бизге катталып коюңуздар. Мындан сырткары жардам берсеңиздер да болот. Номерлерди чыгарып коебуз, биз ошол жака байланышасыздар. Мындан сырткары WhatsApp'тан же болсо чалсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Кыргыз элинин жакшылыктарында кызмат кылалы, жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Буюрса жакшы жаңылыктар гана болуп турсун. Кыргызстан өнүгөлү. Анын катарында Ош шаары өнүксүн. Жакшы ниет менен жашасак, буюрса баардыгы алдыга карай жакшы болот. Айтат го, ар бир сөзгө периштелер оомин дейт. Андыктан жакшы сөз айталычы, урматтуу кыргыз элим. Жанагы 2024-төгү жаман кырсыктан Кудай сактасын. Жанагы Ош базарына суу каптабады беле. Анда көрдүк. Ошонун кесепетинен келип чыккан атайын көчүрүү максатында ушул жака муниципалдык базар курулду эле. Буюрса ушул жакшылыкка болсун дейли. Ал жакта болсо дагы бир жакшы көрктөндүрүүчү жайга айландырсын деп ниет кылып коелу. Биз болсо жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.